Кыргыз элинин туңгуч сүрөтчүсү, СССРдин эл сүрөтчүсү наамын алгачкылардан болуп алган кооперативдин 110 жылдыгын белгилөө сүрөтчүнүн туулуп өскөн Төлөкөн айылынын чыгармачыл адамдардын колдоо жана өнүктүрүү фонду Атайын демилгечи топтун аракети менен буга чейин эле дымактуу иш жүргүзүлүп келген. Бүгүн алгачкылардан болуп 110 жылдыгы Төлөкөн айылында белгиленип, эстеликке гүл жамбар коюлуп, кооперативдин музейи менен келгендер таанышып чыгышты. Андан кийинки иш-чара Ош областык көркөм сүрөт музейинде болду. Бурун ушу кооперативдин сүрөт көргөзмөсү болгондогу ушул афишалар экен, оригинал сүрөттөр. Айылдаштары жана Төлөкөн айылынын чыгармачыл адамдарын колдоо жана өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү сүрөтчүнүн чыгармачыл дараметинин адамгерчилик жана көрөгөчтүк касиеттерин белгилешет. Бул кишинин ишине мындай творчествосуна баа бере албайм. Ал мен өзү бөлүп койчу эле. Сен түшүнбөйсүң. Ал киши айтчу эле да баягы орустар физика, лирика дегендей, искусствону түшүнгөн, түшүнбөгөн деп, мени математик, физик деп бөлүп койду. Силер рычагыңарды ойлогула, сүрөттүн силер баягы маңызын түшүнбөстөн кантип көтөрөт экен, кантип кайга жылдырат экен деп ойлойсуңар. Бирок ошентип жүрөм, мына сүрөтчүлөр менен деле азыр ушул искусствого сүйүүгө кичине түрткү болду окшойт да. Ошондо бир кетер албай ушулардын көргөзмөлөрүнө катышам, башкаларда кылам жүрөм. Айылда айтиптин музейин ачканбыз. СССРдин эл сүрөтчүсү кооперативдин 110 жылдыгын белгилөө министрлер кабинети тарабынан бекитилген атайын иш план аркылуу жүргүзүлүүдө. Мааракени той аш менен өткөрүп, ысырапкерчиликке жол берилбей, пайдалуу жумуштарды Төлөкөн айылынын тургундары өздөрү демилгелеп чыгышкан. Бул иш-аракеттер албетте колдоого алынды. Ош облусунун аймагында кооперативдин 110 жылдыгына карата атайын иш-чаралар планы иштелип чыккан. Бүт бардык райондук мекемелерде, ар кандай жанрда конкурстар, эсселер жазылды. Билим берүү мекемелеринде, маданият мекемелеринде атайын ачык сааттар уюштурулду. Облустун аймагында ушул бардыгын бириктирип бүгүн ушул жыйынтыктап атабыз. Эми биздин максат ушул кооперативдин 110 жылдыгын өткөрүү менен биргеликте ошол региондордогу сүрөт искусствосуна болгон кызыгуусун арттыруу. Ошол азыр өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Алайдан, Кара Суудан, Өзгөндөн, Ноокаттан, Аравандан келген сүрөтчүлөрдүн бардыгын башын бириктирип, ошол сүрөтчүлөрдүн дагы ушул эмгектерин ушул калкка даңазалоо, биздин келечекте ушул Ош облусунун аймагынан дагы ушул кооперативде мыкты сүрөтчүлөрдүн таанылышына шарт жаратуу маселеси болот. Кооперативдин атын алып жүргөн орто мектепте анын музейи бар. Учурда 30дан ашуун экспонаттар бул жайга коюлган. Сүрөтчүнүн колунан жаралган пейзаж сүрөттөрү да, этюдтары жана башка белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери жайгаштырылган. Сүрөтчүнүн эмгегин баалагандар анын бейнесине сүртүмдөрдү өзгөчө белгилешет. Негизи ошол айтиптин иш-чараларын дайым бул залкарадамды эч качан тарыхтан унутулбай турган кылып, дайыма эскертип тура турган инсандар. Ошон үчүн иш-чараларды дайым өткөрүп турушка бийликтегилер, облус, шаар жетекчилери да жакшы көңүл буруп атат. Мындан ары да көңүл буруп турса жакшы болот. Анан ошо Төлөкөн айылында дагы азыр иш-чаралар өттү. Ал жерде дагы жакшы эл журт менен таанышып, ошол жерде анан кийин келечекте ал жерде музей, кооператив атындагы келечекте музей боло турган бир иш-чаралар уланат. Ошолорду өкмөт, облус жетекчиси, шаар жетекчиси абдан жакшы колдоо көргөзсө, биздин Ош областык сүрөтчүлөр союзуна жанагы болгон жардамыбызды эч качан аябай, жанагы сүрөт чыгармалардан музейине толуктап бергенге биз дайыма аракет кылабыз да. Бул чыгармаларды көрүп туруп биз кооперативдин чыгармаларын издеп, анын баскан өмүр жолдорун эстеп атабыз да. Мен ойлойм, азыр бизде дагы ушундай жаш муңдар өсүп атат. Кудай бурса, мына биздин кафедрада дагы бизде сүрөтчү педагог, сүрөтчүлөрүбүз чыгып атат. Жылда пленерлерге чыгабыз. Бизде ушундай шарттар түзүлгөн. Мына биздин ректорубуз Кудайбек Гапаралиевич жылда жайкы каникулда ошо пленер уюштуруп берет. Ысык көлгө, Жетекөз, мына Алайга барып келдик быйыл.
былтыр жетөбүзгө барганбыз. Ошон жылда ушундай жакшы бир пленерлер уюштуруп берет. Биз ойлойбуз ошол биздин дагы ошо жаш муундарыбыз, мына педагогдорубуз ошол кооперативдин жасаган этюддарындай бир жакшынакай этюддарды жасайт деген бир үмүттөбүз да. Кооператив 1912 жылы 28 сентябрда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылында дыйкандын үй бүлөсүнө туулган. Айтиев кыргыз сүрөтчүлөрүнө жана жалпы республикалык сүрөт искусствосунун баштоочуларынан болуп, кыргыз көркөм сүрөт өнөрүнүн өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизген. Жаңы муундагы кадрларды даярдоодо жана сүрөт искусствосунун ар кыл жанры жана түрүнүн өнүгүүсүндө кооперативдин салымы зор. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.